өзүңүз жеке менчик машинаңызда караган андан да отурбу. Ак жол тоебоз, элге жакшы кызмат көрөбүз. Айбек мырза 2 жылдан бери эскилиги жеткен, эскирген техника менен иштейт. Анын көпчүлүк убактысы техника оңдоого кетчү. Бүгүн анын мүдөөсү аткарылып, ага жаңы техника тапшырылды. Жаңы техника менен жаңы мүмкүнчүлүктөр түзүлдү, дейт Айбек Жолдошов. Көп нерсеси өзгөчө. Полный электропакет, полный баллондору ham нормальный, жаңы баллон, руль, полный камера, 4 камера бар экен ичинде. Ичинен көрүп эле ала берсең болот экен. Интернеттери бар экен. Дагы бир өзгөчөлүгү бул техникалар менен айдоочу өзү эле таштанды жүктөп кете алат. Буга чейин алар жүктөөчү кызматкерлери менен иштеп келишкен. Өткөн жылы жергиликтүү бюджеттен 30 миллион сом бөлүнүп, жалпысынан 14 атайын техника сатып алынган. Быйылда 13 миллион сом каражат каралып, жаз жай мезгилинде жолдорду суу чачып жуу, кыш мезгилинде кардан тазалоо үчүн 4 дана атайын техника сатып алуу үчүн тендер өткөрүлүп, жеңүүчү менен келишим түзүлдү. Bir 20-дан 30-га чейин гана техника иштеп аткан болсо, мына биз ушул шарттарды түзүп берели деп аракеттерди кылып атабыз. Себеби баягы турмуш тиричилик керектөөчүлөрдүн саны дагы, ушу кызмат көрсөткөндөрдүн дагы саны бүгүнкү күндө мына ашканалар, ресторандар аябай көбөйүп атпайбы, ошон үчүн жетишсиз болуп атат. Ошон үчүн биз бүгүнкү күндө ушу техникалар аябай мындай керек да. Ош тазалык мекемесинин техникалык базасы акыркы жолу 2009-жылы жаңыланган. Азыр 80-ге жакын атайын унаа иштейт, алардын эскириги жеткен. Техниканын жетишсиздиги да көйгөй жаратып келген. Чынында бизде баягы техника жетиштүү деп айтып да болбойт. Себеби дагы ТО1, ТО2 деп атпайбы. Бизде график, наряд болуш керек. Себеби ТО1, ТО2 график наряддар болбосо, техника күнү түнү иштей берсе, бизде 24 саат иштегенсе, техника албетте бузулат. Ошон үчүн буну техникаларды бизге канчалык көп болсо, ТО1, ТО2 жана наряд, график менен чыгарсак, бизге техникаларда көп жыл иштеп берет. Бизге албетте. Европа өнүктүрүү жана реконструкциялоо банкынын долбоорунун алкагында 1136 дана таштанды контейнерлер алынат. Андан сырткары жаңы санитардык полигонду куруу, шаардын аймагында контейнерлер жайгашкан жерлерди жана ишкананын гаражын оңдоо пландаштырылган. Эрмек Муратбек уулу, Мунарбек Арзыбек уулу, Пирамида Ош.